Серептөө телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биздин телеканал клиникага сакал эктирүүгө барып, ошол учурда каза тапкан врач-хирург туурасында материал даярдаганбыз. Мени ушу баарын карап турат эле. Саатым эскерсе, саатымды алып берип айтамын, саатыңыз коюп алыптыр мындай саат. Даже телефонун чехол эскирип кетсе да ошол экен. О чехол эскирип кетип, мону тагыңыз, алмаштырыңыз деп ушундай. Баарын карап турат эле акышым. Бүт үлгүлөт эле. Жумушуна да, үй жумушуна да. Бүгүн биздин телеканалга маркумдун жакындары кайрылып, кайрылуусу бар экенин айтты. Окуянын чоо жайы менен алдыда биргеликте таанышалы. Саламатсызбы? Буга чейин биздин телеканал сиздердин жагдайды чагылдырган элек. Анда ошол уулуңуздун окуясы боюнча айтып берген элеңиз. Бүгүн эки тарап жолугуп сүйлөшкөн жатабыз дедиңиздер. Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиздер, буга чейин эмне иштер болду? Оюңуздар кандай? Эмне өзгөрдү андан бери? Эми ошо башында биз аябай ачуулук калтырып, жинибиз келгендиктен жанагы иштерге баарын барып заявление жазып тактап баарын ачыкка чыгарып бергиле деп кайрылдык экенбиз. Анан биз андан кийин барып ошо клиникада кандай окуя болгонун, качан болгонун баягы видео аркылуу көрдүк. Башында ошо ойлоп атканбыз, сөздөр да болгон, скорыйды кеч чакыртыптыр, жарым саат өстөр аракет кылыптыр, анан тигиндей мындай деген сөздөрдү эмне үчүн анча неметет, эрте кылса. Он архивтеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. О Стор дүкөндөрүнөн же О Маркеттен ал. Мындай болбойт беле деген ойлор менен ушундайга барганбыз. Анан барып видеолорун көрүп, көрсөк, алар деле колунан келген баягы жардамын көрсөтүшкөн экен. Скорыйды деле момент эле чакырышыптыр, бир 12-13 мүнөттөн кийин скорый келген экен. Анан баягы кирип чыгып жүгүрүп аткан аракеттерин көрдүк. Анан көргөндөн кийин биз дагы ушул өзүбүзчө үй-бүлөбүз менен отуруп кеңешип, бул ар бир врач эле өзүнүн пациентин ушундай жамандыкка кыйбайт да. Алар деле ошо кокустуктан кылган экен. Ошондо деле ошол врачтардын бир неграмотности, билбештиги, жакпаган такпагандыгы болуп калды. Эми бул деле Алла Тааланын буйругу болуп, ошолар себепчи болуп калды балабыздын өлүмүнө. Анан биз өзүбүз динде жашап, ошол дин түшүнгөнүбүз үчүн биз ойлоп атабыз, эми жамандыктын үстүнө жамандык кылбай, анча-мынча сураштырсак, ошо операция кылган баланын деле үй бүлөсү бар экен, 2 баласы бар экен, келинчеги боюнда бар экен деп уктук. Анан биз дагы буларды соттотуп, анан ошол дагы бир семьяны сыздатып, тирүүлөй жетим калтырбайлы балдарын деген ойго келип, Алланын ыраазычылыгы үчүн биз ошону кечирсек деген ойго келдик үй бүлөбүз менен. Биз эми башында эле ошо айтып атканбыз, ушуну ачыкка чыгаралык, элдер да билсин деп. Бул максатыбызга буюрса жеттик, элге тааныттык, ал ким экенин, эмне кылганын, кандай болгонун. Эми мындан кийин бул балага эч ким эле кайрылып мындай медициналык жардам сурабайт го деп ойлойбуз. Андан соң кийин ошо максат эле аны соттотуу иш эмес. Мына эл билди, биз чындыгын билдик, кандай болуп, эмне болгонун. Анан ушу бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн
ал жакта жаткан балабыздын деле тынч жатышы үчүн ушундай чечимге келдик. Башка чечим болбойт го деп ойлойм. Ушул клиникалардын баарын тыкан текшерип, баардыгы ушу билимдин текшерип биринчи, анан ошол жерде кабинеттердин жабдуулуусун, кандай менен жабдуулган, ошол шартка жооп береби, жооп бербейби, ушул жактарын жакшылап мындан ары да ныкап текшерип чыгышса деген ойдобуз. Мындай ушундай окуялар кайталанбаса, баардыгын тыкан текшерсе, муну деле билип атабыз, ушу лицензиясы жок экен, лицензиясы иштеп аткан балдар экен. Анан анча мынча жетишпеген могуреки кабинети деле несоответствие экен, ушундай операция жүргүзүүгө талапка жооп бербегендей экен. Алардын баарын билдик. Анан билгенде айла жок, Алланын буйругу экен. Ошол себептерден бул себепчи болуп калды. Башка врачтарга да кайрылат элем, ушундай өлүмдүн себепкери болуп калбагыла. Билимиңерди жогорулатып, өкмөттүн талабына туура келгендей кылып, анан клиникаларды ачып иштетсе деген ойдобуз да. Анан элдер дагы ушу бул частный клиника экен, укмуш экен деп бара бербей, ошону тыкан таанышып, ошолордун буга чейинки жасаган иштери менен таанышып туруп, андан кайрылышса деген ойдобуз да. Анан мына ушуга чейин ушу иш башталганы, анын ата энеси келип атты, туугандары келип атты, ар кайсы нерселерди айтып, 40 жылын өткөрө калалы, тигинти калалы, минти калалы, биз баарына макул болбой, ушундай эч нерсенин кереги жок бизге деп баарысын артка кайтарып атканбыз. Анан эми өзүбүз баягы кичине тынчтанып, өзү акылыбызга келгенден ойлонуп, бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кечирели дедик. Бизге алардан эч нерсенин кереги жок. Бир да эч нерсе требовать этебиз. Жалгыз гана ушу Алланын ыраазычылыгы үчүн, ушу баламдын тынч ошол жакта жатышы үчүн биз ушу чечимге келип кечирим берели деп атабыз. Анан ушу коомчулукка чыккандан кийин коомчулукта ойлоп калбасын, ушулар ушундай катуу коркутуп туруп анан бир чоң акча алып алдыго деген ой кетпесин деген ойлойбуз. Биз алардан бир тиын да албайбыз, алган да жокпуз. Өзүбүзгө Алла буйрсун. Биз бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул чечимге келдик. Мен айттым ғой, я за справедливость, и незнание закона не освобождает от ответственности деп. Мен көрдүм ал видеону, толугу менен ишендим. Ооба, ар бир медик пациенттин өлтүрүп албайын деп эле эмететкен. Мен аны түшүнүп атам с медицинской стороны. Потому что я вынуждена тоже с медицинской стороны тоже думать. Анткени мен күйөөм медик болчу. Аны мен көзүмдү жумуп жок түшүнбөйм деп айтып айта албайм. Какая бы ни была бы горькая правда, в нем есть правда. От этого, эгер экспертизасын түп көрсөтсө, то анафисок болду. Никто не застрахованного. Ошол үчүн мен ойлойм, булар экөө кылган аракетин кылышты, алар ыраазы болсун. Ар жактагы чыккан экинчи себептер, аны мен каалаган деле эмесмин. Ал деген өзүнөн өзү чыкты да. Кайсы себептер боюнча айтып атасыз? Договору жок, анан лицензиясы жок. Просто это уже не моя компетенция, и это не мое дело. Это уже должно государство сама решать, да. Эң биринчиден ошо мен кечиримдүү болуп атканым, Элдостун ата энесин сыйлайм. Алар свою мудрость скажут, направят. Ошого рахмат айтам.
мага может быть и тяжело смириться, да, но мен күйөөм айткандай, какая бы ни была бы горькая правда, надо ее принимать. Ошо балдарына рахмат деп айтсын. Анткени мен деле балам бар. Ошо мен балдарын ойлоп, энесин ойлоп койдум. Аял киши катары ал врачтын жубайын түшүндүңүз, балдары По-человечески, да. Если я не была бы человеком, я, наверное, пошла бы до конца и не знаю, что там было бы, да. Корком, ошо Алладан корком. Биздин балдарыбызга ушундай кайрылып келбесин деп, мен азыр бала үчүн жашап аткандан кийин баламды ойлоп ушундай чечимге келдим. И ошо кыргыз элим мага ушул достаточно болду. Элдер көрдү ким экенин, кандай учрежденияга барыш керек экен, и медиктерге дагы, думаю, это уроком послужит им, будет примером учреждение ачканда, бүтү чтобы законили. И мындай форс-мажорлор болгондо мындай резонанс болуп чыгарын. Мага эне атам айткандай эле эчтекеси кереги жок чын. Если мен антип ала турган болсом, мен күйөөмдү как будто предаю. Ал деген не просто мага күйөө. Биз 16 жаштан бери чогуу болгон үчүн ал мага байкем дагы атам да болуп кетти. И я очень большую семью как будто предаю. Мага ал кереги жок, мен ал менен мен баламды чистой совестью, чистым хлебом хочу кормить. Адал болсун деп. Ошо. Алардан эч нерсе кереги жок деп. Кудай шүгүр. Мен хоть буду землю рыть, но я не возьму. Я не возьму. Меня так муж не учил быть продажной или калпайтып. Айтат, 16 жаштан бери чоң өскөн үчүн биздин ушул биз көп нерсени көрдүк экөөбүз. Общежитияда эле жашадык. Но вот так взять нет. Я хоть землю буду грызть, но я буду чистым хлебом наш ребенка кормить. Андан соң биз маркумга операция жасаган хирургдарга микрофон сундук. Элдостун айтабыз, Айша апа келинчеги аябай адептүү, актактуу, Кудайдын жолунда жүргөн, меримдүү кишилердин бири экен. Булар бизге жашоодо кандай экенин баарын үйрөтүп, баарын кечиримдүү болсок Кудай кечирет деп, өздөрү бизге сабак берип, үйрөтүп, ошондо кечиримдүү болуп, андан кийин биз Элдостун Айша апабызга бала катары, ушундай өмүрлүү инсан катары болууга даярбыз. Мындай жаман окуяны душманыңа да каалабайсың да. Баарын биз түшүнүп турабыз. Ата энесине ушундай келинчегине ошол миң мерте биз ыраазыбыз да, туура түшүнүп менен кабыл алышты, кечиримдүү болушту, бизди туура жолго үргөтүп, мындан ары биз өмүр бою кызмат кылышка даярбыз. Айша апама, Аяшка чоң рахмат, бизди ушинтип кечирип, үйүнө киргизип, жакшы сөздөрдү айтып бизге. Чоң рахмат. Биз деле аябай сыгылып турабыз. Кантип айтып жеткизүүнүздү билген жокпуз. Айштан мен Айштемге сизге чоң рахмат. Сереп ТВ телеканалы окуянын өнүгүшүнөн кабардар кылып турабыз.